Темир Сариев премьер-министр дайындалып атканда бул жерде улуу трибунада доклад жасап атканда сөз айтып кеткен. Машина тракторный станцияларды жаратабыз деп. 2016 жылга республикалык бюджетке ошо МТС жөнүндө акча каражат каралдыбы жаратканга? МТС куруу үчүн республикалык бюджеттен түздөн-түз каржылоо каралган эмес. Бирок аны башка гранттардын эсебинен же түзсө болот. Башка гранттардын эсебинен. Адылбек Алешевич, 2015 жылдын бюджети бекитилип атканда ПГИдан 3 миллиард 661 миллион сом бекитилген. Акыры 700 миллион сом эле келди. Бул жылы 4 миллиард 28 миллион сомду алып келип атасыңар. Ошол 4 миллиард сом ПГИ аркылуу келеби келбейби же дагы эле ошондой 10% иштеп эле 15% иштеп келбей алат калганы? Бул мен кечээ 2015 жылды карап атканда Бактыергеш айтып кеттим эле, эмне себептен бул кыскартылды да. Бул баягы кеч ратификация өтүп калып, же болбосо консультациялык кандайдыр бир компанияларды кеч алгандыгына байланыштуу, же болбосо тендерлердин кеч өтүп калганына байланыштуу да. Эмки жылкы ушул эмки 16 жылга кирген мамлекеттик инвестициялар программалардагы ошол ар түрдүү министрликтердин карамында ошолордун жүргүзгөн ишине жараша болот. Жалпы ПГИ канча көлөмү? 34 миллиардтан көбүрөөк. 34 миллиард сом. Болжолду канча келет 2016-та? Анын көп бөлүгү быйылкыдан өттү, көпчүлүгү келген. Бар ратификация болду, өттү, бүт процедура өттү. 34 миллиард келиш керек. Келиш керек. Ошону мен атайын стенограмма үчүн айтып атам. Российский фонд, Кыргызско-российский фонд боюнча бизге 300 миллион доллар берилди. Канча процент менен берилди бизге? Бул фонд боюнча мындайда 500 миллион долларын Россия Федерация өлкөсү бизге ошо фондко бекер берип атышат. Калган 500 миллион долларын баягы мардын условиясына жараша баягы льготный кредит менен таап берет да. Бүгүнкү күндө ошо 300 миллион доллары келди. Бул Россия тарабынан жардам берилген сумма да. 5% грант катары. Уставдык капиталына беришти да. Ошол акчадан иштетебиз да биз. Ошону иштетип атышат азыр. Улуттук банк бар өкүлү. Азыр бизде канча резервный фонд боюнча учетный ставка проценти? Эсептик чен өлчөмүбүз 10% түзүп атат азыркы күндө. Резервный фонд боюнча. Резервный фонд 10%? Жо эсептик чен өлчөмүбүз азыр 10%, а резервдик фонд түшүнбөй атам да сурооңузду. Эми сиздер банктар кредит берип атканда сиздер национальный банктарга резервный фондко акча которот да. Ошонун көлөмүнү канча процент аласыңар сиздер? О эртен сурап атасызбы? Канча? Обязательный резервный требования азыр сомдорго 4%, доллар депозиттерине азыр 12%. Түшүрөсүңөрбү? Сомдукун түшүрбөдүкпү өткөндө? Жок, доллардыкын. Доллардыкын тескерисинче доллардын ортасын көтөрөбүз дагы. Дагы көтөрөсүңөрбү? Долларизацияны азайтуу максатында жасалып аткан иштер бул. Тиги саламаттык сактоо министрлигине тез жардам автоунаалар боюнча маалыматыңызды берип коесузбу? Бүгүнкү күндө өлкөдөгү тез жардам машиналары 2013 жылы 83 машина алынып жаңыланган. Бул бүткүл талаптын 20% түзөт. Көпчүлүк биздин машиналардын көпчүлүгү 15-20 жылдын
узап кеткен.